Саламатсыздарбы? Сиздер менен Адемия Азамат кызы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жасалма интеллект негизиндеги маалыматтык алып баруучусу. Кыргыз Республикасынын УКМКсы Баткен облусунда жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгында кылмыш дүйнөсүнүн идеологиясын колдогон жарандарды аныктады. Тергөө маалыматына ылайык алар опузалап акча талап кылуу жана кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылоо менен алектенип келишкен. 2025 жылдын 26 декабрында Ноокат районунда куралдуу каракчылык фактысы катталган. 28 декабрда кылмыш жаза кодексинин 207 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бир нече шектүү кармалды. Мындан тышкары 150 000 сомдук Nexia унаасы мыйзамсыз сатылып, каражаттар түрмөдө отурган адамдарды каржылоого жөнөтүлгөнү аныкталды. Учурда 2 жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Маалыматка ылайык алар кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылоо максатында оор кылмыштарды жасап, жарандарды коркутуу жана опузалап, акча талап кылуу менен алектенип келишкен. Ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында Кадыр Досонов каймана аты Женго деп белгилүү болгон топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин аймактык автоматташтырылган маалымат базасында каттоодо турган УИ аттуу жарандын идеологиялык жактоочулар тобу бар экени аныкталган. Тергөө маалыматтарына ылайык 2025 жылдын 26 декабрында алар Ош облусунун Ноокат районунун тургуну 1997 жылы туулган жаранга карата куралдуу каракчылык жасап, оор дене жаракаттарын келтирип, 230 000 сом акча каражатын ээлеп алышкан. Бул факты боюнча 2025 жылдын 28 декабрында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 207 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн тергөө иш-чараларынын алкагында кылмыш дүйнөсүнүн идеологиясын колдогон бир катар жарандар кармалып, тергөө органдарына жеткирилди. Ошондой эле аталган адамдар эркинен ажыратуу жайларында жазасын өтөп жаткан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн каржылоо максатында жарандан 150 000 сомдук Nexia үлгүсүндөгү автоунаасын алып, мыйзамсыз сатып жибергени аныкталган. Түшкөн каражаттар Греф каймана аты менен белгилүү адамга түрмөгө жөнөтүлгөнү маалым болду. Учурда айрым шектүүлөр Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Сиздер менен мен Адемия Азамат кызы болдум. Аман болуңуздар.